Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу материалдык резервдер фондунун экс төрагасы Гуламжан Анарбаев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Гуламжан мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына бүгүн сизди чакырганыбыздын себеби жакынкы арада эле бизде бир топ кадрдык алмашуулар болуп кетти. Ал эми сиздин кызматтан кетүүңүздүн себеби саясий багытта кетти деген түшүнүктөр болуп калды коомчулукта. Ошол жумуштан эмне себептен кеткениңиз жөнүндө биздин көрөрмандарыбыз бир топ суроолорду беришкен экен. Анда эмесе ошол жөнүндө коомчулукка айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу материалдык резервдер фондунун төрагасы болуп, 1 жыл 4 айча иштедим. Ушул 1 жыл 4 айдын ичинде жакшы жетишкендиктерге жетиштик десем болот. Бирок мени ошол 2 апрель күнү өкмөттүн аппаратынан чакырышып, мага сизди бүгүн жумуштан алабыз деген сөздү айтышты. Мен айттым, ошондо кайсыл себеп менен аласыздар, эмнеге аласыздар, ошонун мен төгүнүн билейин десем, мага айтышты, бул саясий чечим болгон деп айтышты. Анан мен ойлодум, кандай саясий чечим болушу мүмкүн. Биз 1 жыл 4 айдын ичинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу материалдык резервдер фондунда 1 миллиардка жакын карыздарыбыз бар, дебитордук карыздарыбыз бар. Мага өкмөт 50 миллион дебитордук карызды азайтуу боюнча план койгон болсо, мен былтыр 67 миллионга аны кыскарттым. Мындайча айтканда 17 миллионго көп биз мамлекеттин бюджетине акча кириштирдик. Пайда алып келдиңиз. Пайда алып келдик. Андан башка дагы өкмөт койгон тапшырмаларды, бизде ошол бүт индикаторлорду биздин материалдык резервдер фонду 100%-ке 100% аткарды деп мен ишенимдүү айта алам. Себеби ошол биздин өзүбүздүн ата мекендик дыйкандарды колдоо үчүн бизге койгон план, бизге койгон буудайды алуу боюнча планды биз 100% аткардык. Андан башка дагы бүт койгон тапшырмаларды биз 100% аткардык. Анан ошондой иштерди өтөсүнөн чыгып, андан башка дагы биз мына президентибиз жарыялабадыбы 2018 жыл региондорду өнүктүрүү жылы деп. Биз ошонун алдын алып, өзүбүздүн штаттык түзүмдөрдү жоюп, 14 штатты бөлүп, биз Ысык көл областына Балыкчы шаарында биздин чоң Союздан калган, Союздун убагында 3-чү местеде турган аябай чоң биздин мелкомбинатыбыз бар эле. 100 000 тонна буудай сактаса боло турган элеватор. Ошол жерге биз ошол ишкананы ишке киргизип, 15 жылдан бери иштебей турган ишкананы киргизип, 14 штат берип, ошол жерге биз буудайыбызды сактоого чечим кабыл алдык элек. Бул чечим дагы биз жылына 20 миллиондой акчаны биз ошол буудай сактоо үчүн беребиз. Биз ошону ишке киргизгенибиздин максаты где-то 8 миллионго биз экономияга жетиштик десек болот. Ошолордун бардыгын эсептегенде мен ойлойм, бул чынында бул саясий чечим кандай болушун мен түшүнбөй калдым. Мен билем, что андан кийин эле ошол Сапар Исаковдун өкмөтүнө Жогорку Кеңеш тарабынан ишенбөөчүлүк көрсөттү. Мен билем, ушул нерсе саясий чечим болушу мүмкүн. Себеби көпчүлүк өкмөттүн ишинде катачылыктарды көрсөтүп, көп далилдер менен ошону ишенбөөчүлүк көрсөткөнү, ошону мен ойлойм саясий чечим деп. Мени жумуштан көрсөткүчтөр жакшы болуп турса дагы, жумуштан жөн эле саясий чечим деп алып коюш, бул Bunun törkünü ben düşünmeye kaldım da.
бүгүнкү күндө биз деген кадрдык ачкачылык болуп жатат да. Бизде ошо кадрдык ачкачылык болуп, бизге деген татыктуу кадрлар жетишпей жатат. Ишти алдыга жылдырган, иште келип эле иштегендердин баардыгы коррупцияга малынып атышат. Сиз жогоруда айтып отурасыз, мисалы үчүн ушундай бир абдан жакшы далили менен, цифралар менен көрсөткөн жетишкендиктерге жетишкен экенсиңер. Эмне үчүн ошол керектүү иштеп жаткан кадрды кызматтан алуу керек болду? Мен сиздин жаңылыктардан окуганда өз каалоосу, өз ыктыяры менен кетти деген нерсени окудум эле. Анда эмне бул өкмөт бизге калпайтып эле кимди каяка кааласа жылдырып коюп, өздөрү ошондой бир чечимдерди кабыл ала бериши. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Туура баамдадыңыз. Бул жерде өкмөттү Сапар Исаковдун мен чабалдыгын айтып коюшум керек. Мен жумушка ошол киши келгенден баштап мен өзүм жазылып, ушул кишиге мен өзүмдүн ишканам жөнүндө презентация кылып берейин. Кандай көйгөйлөр бар? Кандай маселелер, чечилбеген маселелер бар? Эмне биз жака, биздин ишканабызга өкмөт тарабынан эмне жардамдар керек? Ошолордун баардыгын биринчи күндөн баштап кое баштап жазылып, ошол көйгөйлөр жеткирейин деген менин тилегим орундалган жок. Себеби мени кабыл алган жок, биздин жумушка кызыгуу туудурган жок бул кишиде. Андан дагы башка бир жагын айта турган болсом, чынын айтканда көп эле катачылыктар кетти. Биз менен дагы бир жөнөкөй эле бир маселени айтсам, жазгы талаа жумуштары боюнча селекторный чогулуш өткөрүп, ошол жерде ошол жазгы талаа жумуштары боюнча гана маселе каралган да. Андан кийин эле келип карасам, телевизордон Сапар Исаков аябай көп тапшырмаларды, башка тапшырмаларды бергендигин ошол жерде айтылып атат да. Ошол нерселердин баардыгын ойлоп туруп көрүп, мен ошол чогулушта отурган, ошол жыйында отурган адам катары мен өзүм терс баамы берип, жалган маалымат берип атканында өзүм ынандым да. Ошондой мамиле болуп, бул киши мындай мамлекетчил эместигин мен баамдадым да. Анан кесипкөй, өзүнүн жумушуна так, таза иштеген жетекчилерди өкмөт баалай билиш керек. Бизде андай болбой калды. Менин кызматым бул саясий кызматка киргендиктен биз сотко да бере албайбыз. Эч кимге кайрылуу, өз укугуңуздарды коргой албайсыздар. Коргой да албай калдык. Ошол жактан, ошол себептен алып койдубу билбейм. Президентке же болбосо бүгүнкү жаңы өкмөткө да кайрыла албайсыз, же андай мүмкүнчүлүктөр барлыгы кайрылып айтсаңыз? Жок, андай мүмкүнчүлүктөр да жок. Абдан жаман экен, анткени деген чындыгында биз мынтип саясий чечимде эле ишкерлерибизди четинен ушинтип укугун тебелей берсек, анда бизден кийинки жаштар, кийинки биздин урпактар кандай сабак алат деген дагы күмөн бар. Андан кийинки сурообуз мына массалык маалыматтарда айтылып, жана социалдык тармактарда талкуу жүрүп жаткан сиз жөнүндө. Бүгүнкү жаңы президент Сооронбай Шариповичтин тууганчылыгы бар ошол кишиге, жана анын кудасы Абджалиев Алярбек жогорку кеңештин депутаты. Ал кишиге дагы бир абдан жакындыгы бар, ошол аркылуу кызматка келген деген сыяктуу дагы пикирлерин билдирип жатышат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Туура айтасыз, аябай жакшы суроо бердиңиз. Мен Ош окуяларында, 7 апрель окуяларында Ош шаарында туруктуулукту орнотууга өзүмдүн ыктыярым менен, өзүмдүн жаным менен чогуу жаңы келген өкмөт, жаңы келген Ош областынын башчысына биз жардам берип жүрдүк. Ал кезде Сооронбай Шарипович Ош областынын губернатору болчу. Анан мен өзүм бул кызматка Кыргызстан партиясынын квотасы менен мен ушул кызматка келгенмин, Кыргызстан партиясынын. Андан башка мен Ош окуяларында 7 апрелде, андан кийин парламенттик шайлоодо, андан кийин президенттик шайлоодо мен Сооронбай Шариповичтин жанында жүрүп, жакындан мен жардам берип
ошол киши менен жүрдүм. Мен Сооронбай Шариповичке, Асылбек Шариповичке мен эч кандай тууганчылык жерим жок. Санжыра менен дагы айтканда дагы биздин уруубуз дагы туура келип бир эмес, бөлөк, башка уруудан. Мен ошол кишиге, ошол СДПК партиясына, сиз өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан партиясы менен булар чогуу жүрүшкөн постоянно. Мен ошол дайыма, мен ошол кишиге, мен ошол партиялык парламенттик шайлоодо дагы, президенттик шайлоодо дагы мен ошол кишиге жардам берип, өзүмдүн электоратым айтып, ошол өзүм дос досторум менен ошол кишинин жанында болуп, ошол кишиге жардам берип жүрдүк. Алиарбек Токобекович азыркы күндө парламенттин депутаты. Мен сыймыктанам ушундай биздин айылдан чыккан депутат. Бизде мурун дайым эле ошол башка жактан келген адамдарды депутат кылып шайлачубуз. Азыркы күндө мына Абдувахап Нурбаев менен Алиарбек Токобекович экөө депутат болуп отурат. Ал менин айылдашым. Аны мен кичинебизден баштап чогуу өскөнбүз. Айылдашым. Алиарбек менен дагы менин эч кандай тууганчылык жерим жок. Бир гана экөөбүз эки коңшу айылда турабыз. Сооронбай Шарипович менен Алиарбек Токобекович Абжалиев, Сооронбай Шарипович президент болгонго чейин эле куда болушкан. Ал киши азыр депутат катары өзүнүн милдетин аткарып атат. Мен Сооронбай Шариповичтин туугандарын алып келиптир, туугандарын должностторго коюптур дегенди бир дагы фактын мен көрө элекмин. Ал кишинин андай тууганчылык жагына басым жасашын, туугандарынын жумушка алып келгенин бул абсурдный нерсе деп ойлойм. Себеби буга чейинки бийликтер кандай алмашкандыгын, туугандарын алып келсе эмне болорун Сооронбай Шарипович аябай жакшы билет. Ошондуктан мен ишенем, мен дагы билем, ошол процесстердин ичинде жүргөн адам катары бул кишинин туугандары жумушка келгендиги мен көргөн жокмун. Ал андай нерсеге барбайт деп ойлойм. Менимче буга чейин эле Сооронбай Шарипович президент болгонго чейин эле ошол бир туугандары бир жерлерде кызматты ээлеп отурушкан. Менимче алар өз күчтөрү менен эле элдин шайлоосу менен депутат болуп келишкен деп ойлойм. Андан сырткары бул Абжалиев Алиарбек жогорку кеңештин депутаты кудасы деген сөз дагы бул менимче бир коомго жакпаган нерсе. Анткени президенттин да бала чакасы бар, ал куда күтөт да. Айта кетсек, бул президент болгонго чейин эле куда күтүп, бүгүнкү күндө небереси бар деген маалыматтар бар. Биз эми ошол нерсеге кичине көнөтүштүк. Бирөөнү жамандагыбыз келсе, сиз жогоруда айткандай, Санжара жагынан дагы ушу бир уурулар дагы тууш келбесе дагы жок, ошонун тууганы болсо кошунасы ошол тарап менен бир байланышы бар деген чечимди чыгарып туруп эле кара пиар кылганга бир аз дагы көнүп алуу окшойт. Андан сырткары сизге дагы берейин деген суроом, ошол сиздин ишиңизде эгерде мына бүгүн укугуңуз тебеленип жөндөн жөлө саясий чечим деп жумуштан алып койду, сиздин ошо жумушуңуздан бир коррупциялык нерселер же болбосо сиздин кызматчыларыңыздын бир мамлекеттин акчасын жеп коюшу же болбосо туура эмес кадамдарга барышы боюнча байкалды беле же байкалган жок? Туура баамдадыңыз. Биз ошол жерде иштеп аткан мен мезгилимде кыска аралыкта мен бүт бар жокту өзүм укук коргоо кызматындагы иштеген тажрыйбамды колдонуп ревизия кылып чыктым. Ошонун натыйжасында биз Талас областындагы буудай сактоочу кампабыздан 1000 тонна буудай жетишпестик таап, бул материалдардын бүт баардыгын чогултуп финансовый полицияга өткөрүп бердик. Азыркы күндө ошол финансовый полиция тарабынан иштер жүргүзүлүп жатат. Андан башка дагы моральдык климатты оңдоп, азыркы күндө аябай акыбал жакшы десем болот. Андан башка өзүңүз билесиз, баягы коомчулукка кеңири таркап кеткен курттаган ун жөнүндө сиз билесиз, коомчулук дагы билет. Курттаган ун боюнча дагы биз кыска аралыкта ошол маселени чечтик. Оң жагына чечип, мындан кийин буюрса ушундай системаны түздүк биз. Ошол ундар, баалуулуктар бүт бардыгы баягы өкмөттүн талаптарына шайкеш келген талаптарда сакталып
жатышат. Андан башка дагы чынын айтканда бизге окшогон кесипкөй таза иштеген балдарга мен ойлойм өкмөт укугун коргош керек деп ойлойм. Мен сотко бериш деле менин оюмда жок. Сотко бериш деле башка деле чараларды мен колдонбойм. Мен бир гана ишенем, азыркы күнү президентибиз тарабынан акыркы баягы коргоо кеңешинде койгон талаптарды, укукку коргоо органдарына койгон талаптарды башка баягындай мамлекеттик структураларга, мамлекеттик кызматчыларга койгон талаптарды аткара турган болсо, мен ойлойм аябай жакшы жылыштар болот. Анан ошол таза иштеген кесипкөй адамдарга, таза адамдарга өкмөт тарабынан колдоо болот деп мен ишенем. Маегиңизге чоң рахмат. Гуламжан мырза, мына биздин эфирди көргөндөн кийин да коомчулук бир топ ойлонот болуш керек. Эмне үчүн биз ушундай керектүү кадрларды өкмөт тараптан, жогору жактан эле бир саясий чечимдер менен четтете беребиз деген маселени да коюш керек. Анткени деген мен жогоруда айтып кеттим, чындыгында бүгүн биздин мамлекет сиздей таза иштеген, сиздей биздин өлкөнүн бир негиздүү жерлерин, иштерин алдыга жылдырган кадрлар бизге керек деп ойлойм. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу материалдык резервдер фондунун экс төрагасы Гуламжан Анарбаев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.